Мага биринчи миграцияга баруу бул ошол бул жакта жумуштун жетишсиздиги анан айлыктын аздыгынан болду. Ошол боюнча эмеге миграцияга чыктык. Миграцияда мага эң эле кыйын болуп жатканы бул эң биринчи барганда тил болду. Андан кийинкиси бул документ иштери болуп жатты. Мен бул жумушка кичинемден бери кыялданып жүрчүм, өзүмө жакчу. Анан миграциядан келгенден кийин эле бул эме момдун ошол грант бергени боюнча угуп калып, анан ошол өзүмдүн кичинемден берки кыялымды ишке ашыруу үчүн жакшы жөндөм жол ачылганын түшүндүм. Бул үй бүлөбүз менен чогуу алектенебиз. Бул эмелерди арыгы көтөрүп, анан ичтерин ачып карап эметкенге адам керек, бир адам өзү көтөрө албайт. Ошон үчүн атам жардам берет кээде, анан кээде иним жардам берет. Ошолордун көмөгү менен ишти кылып жаттык. Бул эмени ары чалып ачылган ачканда бизге эң эле кыйын болгону бул биринчи биздин ошол билимибиздин жетишсиздиги болду. Ары тармагындагы биздин маалыматыбыздын аздыгы болду. Ошол билимдин жетишсиздиги болду. Бул ары жумуштун башталышы эртең март айларынын аягында, апрель айларынын башында болуп калат. Ошол убактарда эми уже кошумча тамак аштарını берип, витаминдерди берип, анан кыштан чыккандан кийин алар эми бир аз ооруп сыркоодон дагы кичине дары дармек, витаминдерди беребиз. Ошону менен анан майдан булар дагы өздөрүнүн ишине толук кандуу баштап кетет. Витаминдерди дегенде эми баягындай тамак аштарына кошумча мындай чеснокторду, анан ачуу калемпирлерди, ошол пайдалуу азыктарды эме аралаштырып кошуп беребиз. Биз азыр ошол грант алгандан кийин бул эмелерди алдык, жабдууларды алдык. Анан буюрса азыр аралар уктап жатат, эс алууда. Буюрса эртең жазга чыккандан кийин буларды дагы кошумча жабдууларды алып көбөйтөбүз деген оюбуз бар. Эми мигрантта жүргөн туугандарга ал жактан жакшы иштеп келсе, анан бул жактан өзүнүн жеке ишин ачса, бизнесин ачса деген эмем бар. Миграцияда эле жүрө бербей, бул жакта да келип, чтобы үй бүлөбүздүн алдында болуш үчүн бул жактан деле жумуш кылсак болот экен.